Ассаламу алейкум жердештер. Өтө сонун жаңылык. Үй издеп жүргөндөргө, үй алам деп максат коюп жүргөндөргө выгодный условия менен, өтө выгодный условия менен мына үйдү беребиз. Кимде 1 миллион акчасы болсо, ушул 2 этаж үй, ошону кылып атабыз. 1 миллион акчасын берет, калган 3 миллионду 30 айга коюп беребиз 100 миң сомдончу. Крышалары сонун жабылган андай. Даже дат басканы билинбейт кийин жагындаганчы. Өстүрмөлөрү коюлган бар. Айнектер аква пластик менен жасалган баары. Таштамайт, ташталган ылайлар, ташталган үйдүн баары готовый. Жолдон дагы получается 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4, 5-чи үй экен чоң жолдончу. Мына крант суу могу жерден кирет. Суунун бүт нерселеринин акчаларын төлөп койгонбуз. Могу жерден да постоянно суу агат. И наркы баштан да постоянно суу агат. Суунун да башы арыктагы. Крант бүт бардыкка өтө жакшы. И Ош Бишкек жолунун бою ошо 4-5 үй ичкериде толкочу. Наличка дегендерге деле сүйлөшөбүз. Наличка 3 миллион 100. Жердин аянты 8 сотик. Үйдүн иштери деле почти карашмак, полный бүтүп эле калган. Ошо косметикасын кылып эле жашаш керек бул жерде. Биз бул үйдү өзүбүзгө салганбыз, өзүмүн. Просто бул жака келгиче биз пока бар да ошого үйдү коюп койбой сатайын деп чечтик. Бар жогу тосулган. Соседтер тосуп алган. Ал жака дарбазаны коесоңор баратан болду жашай бересиздер эмне болсо да. Могу жака бакты кылып, сарайларды салып. Кимге кызык болсо чалгыла, жазгыла, сүйлөшөбүз. Бирок мындай по делу чалгыла, пожалуйста. Желательно ошо өзүбүз жактан тааныган, билгендер болсо жакшы болот. Үйдүн сырты дагы, ичи дагы ушу караш. Шуагы бүткөн. Косметиканы берип эле жашай бере турган үйдөр. Барып, гаражды жаап эле салыш керек. Гараж. Ичине машина кириши кыйыныраак болуп калат ал жака. Таза аба. Уже нар жагы адыр болуп калат. Мына достор, үйдүн 2-чи этажында турам. Но получается могу жер прихожий холл. Могу жакта бир комната бар. Могу жерде бир комната бар. И мына жерде бир комната бар. Чисто үйдөнү спальный комнаталар кылабыз. Чоң болгон булар. Монун түгү могу жер 1-чи этажын кухня кылабыз деп ойлонгонбуз. Могу жер лестница көтөрүлөт дегенбиз. Айландырып мондойнун лестница чыгат бул жака. Могу жерлер уже прихожий. Мына жер душ, туалет там. Туалет, ванна или что там. Ошо окшогондор. Комнатаны чисто гостевой кылабыз дегенбиз. Нар жакта да чоң комната бар. Ар жагы уже гараж. 1-чи этаждарды айттым. Могу комната чисто гостевой болот. Чоң столду коюп коюп, только коноктор келгенде тосуп дегендейчи. Бул жак гараж. Ошо 1-чи этажда получается бир комната, только кухня. Могу жер гостевой, коноктор келсе ошол жакта отуруп, май-сай болбойчу. Могу жер туалет, душ. Могу жерден үйдө көтөрүлөт. Анын үстүдө 1, 2, 3, 4 комнатасы бар. Бүт баары айнектер коюлган, подоконниктер да коюлган. Кемелеринчи. Подоконниктер да коюлган айнектерге. Могу жер просто жаап салганбыз бул жерде.
толтуруп коюш керек. Ичинен эле эмес, сыртынан дагы. Могу жактан лестница кылабызбы деп ойлодук эле да. Могу жерге мондойна балкон кылабыз депчи. Эми карап көрөсүздөр өзүңүздөргө жакткан, либо могу эшикти алып деле салсаңыздар болот, либо калтырып могу жерге лестница чыгарып койсоңуздар болот, либо могу балконду мондойраак созуп балкон кылып койсоңуздар болот, терраса. Үстүлөрү бүт улай ташталган үйдүн аянты, короче, эми үй канча 12-ге 13 болуп салынган эмеге Г формасында. Сыртын көрдүңүздөр. Ушу ичи ушундай үйдүн. Кимге кызык болсо чалыңыздар, жазыңыздар, сүйлөшөбүз, бирок чисто токупка дело сураныч. Алам, ошо 1 миллион акчам бар деген, либо наличка алам, акчасы устраивайт дегендер жанагы кымбат экен, андай экен, мындай экен, арзан экен. Эми арзан экен деп бизде эч ким жазбайт. Всегда наоборот жагын жазабыз да. Жакшы жагын эмес. Мындай карап көргөндө өтө эле выгодно да бул. Аз машина алып атпайбыз ушу 4 миллионго. Зато үйүңөр болуп калат. Почти бүтүп эле калган, полун, потологун. Үй субалган. Шпаклевка майда чүйдө тартып туруп эле жашай бересиздер, Кудайым буйрса. Ким алса да адашпайт. Үй Ош Бишкек жолунун жаны, айыл 30 адыр, Кара Дөбө. Если Ошко 17 километр шаарга. Желательно ошо өзүнүн айылдан алган адамдар болсо өтө сонун болот. Ошо номерге чалыңыздар, сүйлөшөбүз туугандар.